Айткылачы досторум, кыргыз тили кимге керек? Улут тилин билели деп айткан сөзгө эмне себеп? Кыргыз тили жашап турса биз жанагы улутпуз. Ата, апа деген сөздүр. Бар үчүн биз улутпуз. Дүйнөдөгү бардык элдин ыйык көргөн тили бар. Ошол тилди сыйлаш үчүн опол тоодой дили бар. Кыргыз тили бизге керек. Биз кыргыздын улуубуз. Эне тилин сактай билген жаңы доордун муунубуз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 24 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Опунбаев менен онлайн кеңешме өткөрдү. Өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу, коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан күрөш тууралуу иштер, ошондой эле коопсуздук кеңешинин чечимдерин ишке ашыруу чаралары жөнүндө маалымат берилди. Орозбек Опунбаев жогорку кеңеш шайлоосуна даярдык көрүү жана өткөрүү мезгилинде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө анын алкагында УКМК, Ички иштер министри жана башкы прокуратуранын биргелешкен иш-чаралар планы даярдалганын айтып берди. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо процессин уюштурууда коомдук коопсуздукту камсыз кылуунун өлкө аймагына экстремисттик жана террористтик уюмдардын мүчөлөрүн киргизбөө максатында чек ара тилкелерине көзөмөлдү күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Мамлекет башчысы кылмыш иштерин иликтөөнүн сапатын жакшыртуу, коррупцияга жана экономикалык кылмыш иштери боюнча келтирилген зыянды кайтаруу жаатындагы иштерди күчтөндүрүү зарылдыгын баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков ошондой эле УКМКнын аймактык бөлүмдөрүн коррупциялык схемаларды аныктоо боюнча иштерин күчөтүүгө чакырды. Республика партиясы кадам жайда акча таратып жаткан үгүтчүгө байланыштуу элдик медиага түшүндүрмө берди. Эске салсак, буга чейин соц тармактарда эркек киши чогулган аялдарга акча таратып жаткан видео чыккан. Тасмада ал адам өзүн Мойдон Калыков деп тааныштырып, элдин жол киресине акча төлөп жатканын билдирген. Кадам жайдагы акча бөлүштүрүү окуясына Республика партиясынын эч кандай тиешеси жок. Кадам жайдагы жолугушууга келгендердин жол киресине акча таркатып жаткан Мойдон Калыков партияда штаб башчыда, агитатор дагы эмес экендигин расмий билдиребиз. Республика партиясынын шайлоо алдындагы штабы аны менен эч кандай эмгек келишимдик жана каржылык мамиледе эмес деп айтылат партиянын маалыматында. Ошол эле учурда Калыков чындыгында эле жогорку кеңешке талапкерлердин биринин досу экендиги аныкталганы белгиленет. Кадам жайда боло турган жолугушууга досунун чакыруусуна жооп кылып, Мойдон Калыков жеке демилгесин көтөрүп, айылдаштарына транспорт уюштурган дейт Булак элдик медиа. Борбор калаанын ыкчам кызматкерлери автоунаалары менен алдамчылык кылган шектүүнү кармады. Бул тууралуу элдик медиага Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 19 августта Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазган жаран 2020 жылдын апрель айынын аягында 7 апрель жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде турган жеке айдоочу деген шылтоо менен ишенимге кирип, алдамчылык жолу менен маркасынын унаасын ээлеп алган Замир аттуу чала тааныш адамга чара көрүүнү өтүнгөн. 4500 акш долларына бааланган Honda Aria унаасы белгисиз тарапка жоголгон. Бул факт Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына алдамчылык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Милиция кызматкерлери шектүүнүн изине түшүп, борбордогу кумар оюндарын ойноочу жайлардын биринен кармады. Кылмышка шектүү 1990 жылы туулган жаран Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 2 айга камалды. Мындан тышкары анын ушул сыяктуу кылмыштардын 7 фактысын түзүүгө катыштыгы аныкталды. Ал автоунаны 3 жакка сатып, акчасын кумар оюндарына короткон. Учурда машина унаа токтотуучу жайга киргизилди. Булак элдик медиа. Бишкек шаарынын Сверлов районунда 23 сентябрь саат 13:40 Карагачевая көчөсүндө номер 3 дарегинде жайгашкан турак үйдөн жылан чыккан. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык куткаруу кызматынын куткаруучулары жыланды кармап, зыянсыздандырышты деп билдиришет өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы. Булак элдик медиа.
Бүгүн 24 сентябрда Ош шаарынын Курман Жаннатка муниципалдык аймактык башкармалыгында 120 орунду бала жанатындагы заманбап бала бакча пайдаланууга берилди. Бул тууралуу медиадан кабарлашты. Маалыматка караганда, анын ачылуу аземине Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев, билим берүүнүн ардагерлери, шаар тургундары катышты. Кечээ Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыгында 100 орунду бала бакча ачылды. Бүгүн Юго-Восток кичи районунда 120 орунду бала бакчаны пайдаланууга берип жатабыз. Бүгүнкү күндө Ак Телек жана Южный кичи райондорунда, Арек айылында бала бакча курулууда. Мектеп, бала бакча куруу иштери токтобойт, деди мэр. Аталган бала бакча жергиликтүү бюджеттин эсебинен курулуп, СК Лидер жоопкерчилиги чектелген компаниясы тарабынан салынды. Булак турмуш KG. Кыргызстанда 3,5 миллион шайлоочу бар. Бул тууралуу бүгүн 24 сентябрдагы маалымат жыйынында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Ал мыйзамга ылайык шайлоого 10 күн калганда БШК шайлоочулардын соңку тастыкталган тизмесин мамлекеттик каттоо кызматына өткөрүп берүүсү керектигин айтып, тизмени тактоо жыйынтыкталганын айтты. Биздеги бүгүнкү маалымат боюнча өлкөдөгү шайлоочулардын жалпы саны 3,523,532 адамды түзөт. Мурдагы шайлоого салыштырмалуу шайлоочулардын саны 94,000 адамга көбөйдү, деди Шайылдабекова. Белгилей кетсек, Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрга белгиленген. Анда 16 саясий партия атсалышууда. Булак репортер KG. Орус-казак мамлекеттик чек арасындагы кыргыз жарандары мекенине жеткириле баштады. Бул тууралуу Интерфакс жазды. Маалыматта айтылгандай, бүгүн Бишкек убактысы боюнча саат 7:20 Башкыртстандын 5 муниципалитетинде убактылуу жайгашуу пункттарында жүргөн кыргызстандыктардын өтүүсү үчүн транзиттик коридор уюштурулду. 296 жаран 6 автобустан турган биринчи колонна бүгүн Оренбург облусу менен административдик чек арадан өтүп, Казакстан менен чек арага бет алышты. Булак Кадам медиа. Казакстандын Алматы шаарынын көчөлөрүндө ат менен тамак жеткирген курьер пайда болду. Кала полициясы болсо чабарман жигитти элди кызыктыруу үчүн ушул кадамга барганын айтууда. Алматы полиция департаментинин расмий өкүлү Салтанат Азирбек жигит кармалбаганын, бирок эскертүү берилгенин ырастады. Чабарман жигитке биздин кызматкерлер чыгып, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ири мегаполис шаарга ат менен жүрүүгө болбойт. Бул үчүн жоопкерчиликке тартылат. Мындайларга жол бербешибиз керек, деди ал. Булак Кадам медиа. Социалдык тармактарда шайлоочуларды адаштырган маалыматтар тарап жатат. Видеороликте эркек киши калем менен кагазга текшерүү белгисин коюп, андан кийин кагаз бетине от күйгүзүп, сыянын оңой өчүп калганын көргөзгөн. Ошол эле учурда видеоматериалга үн коштолуп, шайлоо күнү шайлоо участкаларында бюллетендерге ушундай сыя менен кол коюла тургандыгы айтылып, жана шайлоочуларды өз калемдерин колдонууга үндөйт. Борбордук шайлоо комиссиясы өз кезегинде төмөнкүлөрдү билдирет. Кадимки шарик калемдери автоматтык эсептөөчү урнанын сканеринде из калтырышы мүмкүн. Бул болсо урнанын сканеринин бузулушуна алып барат. Ушуга байланыштуу шайлоо участкаларында сканердин окуу бөлүгүн булгабаган капиллярдык калемдер колдонулат. Кагаз бетине отту жакындатканда сыя өчпөйт. Мындан тышкары шайлоочунун бюллетендеги койгон белгисин өчүрүү үчүн отту колдонуу мүмкүн эмес. Анткени шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү саясий партиялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн түзүлөт. Добуш берүү учурунда жана добуштарды эсептөө учурунда саясий партиялардын байкоочулары жана коммерциялык эмес уюмдардан дайындалган коомдук байкоочулар катышат. Демек, аудио жана видеороликтерде шайлоо участкасында добуш берүү учурунда колдонулган атайын маркердин сыясы оттун жардамы менен өчүрүлүшү мүмкүн деген маалымат чындыкка дал келбейт, деди Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бекматов. Булак Факт KG. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков номер 8 түзөтүү колониясынан номер 27 түзөтүү колониясына которулганын 24 сентябрда анын адвокаты Замир Жошев билдирди. Жактоочу которуунун себебин билберин жана чоо жайын билиш үчүн жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылганын айтат. Эске салсак, 2018 жылы камакка алынган Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун, улуттук тарых музейин оңдоого, Чолпон Атадагы ипподромду
реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталган. Ал күнөөнү моюнга албай, муну саясий куугунтук катары баалап келет. Быйыл 9-июнда Бишкектин 1-Май райондук соту аны жаза кодексинин 319-беренесинин коррупция негизинде жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратып, 247.650.281 сом айыппул салган. Айрым иштери боюнча соттук териштирүү уланууда. Исаков алгач улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Анан номер 1 тергөө абагына, номер 8 түзөтүү колониясына которулган. Булак Габаритовы. 24 сентябрь күнү Манас көзөмөл өткөрмө бекетинде чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган кыргызстандык жаран кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирет. Стамбул-Бишкек багыты боюнча учуп келген 26 жаштагы жаран паспорттук текшерүүдөн өтүп жатып, паспортун көрсөткөн. Чек арачылар документте көрсөткөн маалыматтардын туура эместигин аныкташкан деп билдирет чек ара кызматы. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин кармалган жаран УКМКнын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлери өткөрүлүп берилген. Булак Габаритовы.